Салам достор жана мекендештерим. Эң биринчиден бүгүн сиздерге чоң рахматты айта кетмекчимин. Убактыңарды бөлүп менин видеолорумду көрүп атканыңыздарга. Ал эми бүгүн сиздер менен Кореяга кандай келем, кантип келем деген суроолорго жооп тартамын. Кореяга мыйзамдуу түрдүү келүү жолунун 3 түрү бар. Биринчиси болсо бул иштеп келүү EPS программасы, ал эми экинчиси болсо гранттык бөлүмдөр, бул окуп келүү программасы, ал эми үчүнчүсү болсо бул этникалык корейстердин визасы. Бирок бул менин видеомдо бүгүн эки түрүн айта кетмекчимин: EPS программасы менен анан гранттык окуулар. Кимдерге этникалык корейстердин визасы кызыктуу болсо, комментарийге жазсаңыз, мен аны өзүнчө видео кылып тартып кийирем. Эң биринчиден сөздөн алыс кетпей, убакытты көп өткөрбөй, EPS программасынан баштайын. EPS программасынын тестине катышыш үчүн документтер, анан талаптар талапталынат. Ошол талаптарга жооп берсеңер, ар бир жаран катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Документтер боюнча айта кетсем, эң биринчи бул деген загранпаспортуңуздун түштүү копиясы керек. Экинчиси бул болсо тестке өткөнгө төлөмү бар, 28 AQSh доллары төлөнөт. Ошонун квитанциясы, анан 2 сүрөт, 3,5–4,5 размериндеги, анан атайын өзүнүн формадагы анкета бар. Ошол анкетаны толтуруп 4 документ менен катталасыздар. Ал эми талаптары болсо, эң биринчи талабы болсо, бул Кыргыз Республикасынын жараны болушуңуздар керек. Экинчи талабы болсо, бул соттолбогон, сот иши менен байланышыңыз жок адам. Ал эми үчүнчү талап болсо, бул 18 жаштан 39 жашка чейинки жарандар. Ал эми төртүнчү болсо, Кыргыз Республикасынан чыкканга мүмкүнчүлүгү чектелбеген адамдар катыша алат. Анан бешинчи талабы болсо, Кореяга мурда барып депортация болуп келбеген адам. Ал эми алтынчы талабы болсо, мурда Е9, Е10 визалар менен барып келбеген адам катыша алат. Акыркы эки талабы болсо, бул кара жумушка мүмкүнчүлүгү чектелбеген, медициналык жакта мүмкүнчүлүгү чектелбеген адам. Акыркы талабы болсо, бул эң негизги 3 түскө сокурлугу жок адам катыша алат. Ушул талаптарга жооп берип, тестке даяр болуп, документтериңиз даяр болсо, катыша аласыздар. Негизгиси тест Кыргызстанда 2 жерде өтөт. Бишкек шаары менен Ош шаарында тест 1 жылда 1 гана өтөт. Ошондуктан аябай жакшы даярданышыңыздар керек. Андан кийинки бул тоонун аркасы тоо дегендей, тесттен өткөндөн кийин контракт күтөсүздөр. Бул контракт эң негизгиси Кореяга келчү жолуңуздар. Ошондуктан бул Кудайымдын колунда, сиздин бактыңызда. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Тесттен өтүп, контрагыңыздар келип, Кореяга келип калышыңыздарды. Эң негизгиси аракет кылсаң берекет дегендей, аракет кылып көрүңүздөр. Кошумча айта кетмекчи, өткөндө Instagram баракчама ушул маалыматты бир адамга жибергем. Сураганынан ал адам эртеле үмүтүн үзүп койду. Эже, мен мунун баарын окуп, убактымды коротуп, анан даярдансам, баары бир деле Кыргызстанда билесиз да, өзүнүн туугандарын, тушкандарын, досторун кетирет дейт. Жок, кантип үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Ал жакта таза, катуу өтөт. Ал жакта кыргыз жарандары гана тест албайт. Ал жакта сөзсүз Корея жарандары да болот. Чогуу алышат. Ошондуктан коркпой, жакшылап даярданып, андан көрө окуп баргыла. Эң негизгиси, Кыргызстандан Кореяга жибербейт тесттен өткөн адамдарды. Бул жактан элдер кадрларды карап, жаккан адамдарга контракт жиберет, анан ошол боюнча Кыргызстандан бияка келишет. Ошондуктан үмүтүңөрдү үзбөй, жакшылап даярдангыла демекчимин. Эми грант боюнча айта кетейин. Гранттын өзүнүн талабы бар. Эң негизгиси, эн атаңыздын бирөөсү Корея жараны болбош керек. Экинчиден, бул Корея тилинин топик 4 даражадан өйдө карай өттү деген документиңиз керек. Анан үчүнчүсү болсо, бул жогорку окуу жайды бүттү деген дипломуңуз, же болбосо бүтүп келаткан учурларда, акыркы жылдарында грант издей баштасаңыз болот. Ошол учурларда көп алат.
Эми бунун баарын уккандан кийин эң чоң суроо жаралат: мунун баарын алып алып кайда барам, кандай тапшырам, каяктан тил окусам болот деп. Бул сурооңуздарга жообун даярдап койдум. Эң биринчи, тилди каалаган жерде өзүңүздүн шартыңызга, өзүңүздүн убактыңызга карата үйрөнсөңүздөр болот. Ал эми документтерди каяка тапшырам, тесттин убактыларын каяктан карап турам десеңиздер, эң биринчи EPS программасын айтып кетейин. EPS программасын Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын жарандарына чет өлкөдөн жумуш менен камсыздоо уюму бар. Ал уюмдун интернет сайты бар. Интернет сайтын мен ушул видеонун астына кийирип коем. Ошол жактан мен айтпай кеткен маалыматтарды да тактап билип алсаңыздар болот. Ал эми грант боюнча Кыргызстанда Бишкек шаарында корейский центр бар. Ошол жактан тилди үйрөнсөңүздөр да болот. Топик даражасын текшерүү тестин ошол жактан өтсөңүздөр болот. Анан эң негизгиси, гранттар ошол жакка келип турат. Алардын дагы интернет баракчасы бар. Ошол жака жарнама кылып кирип турат. Кошумча маалыматтарды, тагыраак маалыматтарды, бардык адрестерин тыштайм. Ошол жерден тактап билип алыңыздар. Мен бул жактан айтып атып жалгыз сүйлөп атканга байланыштуу кээ бир жерлерден айтпай кеткен маалыматтар да болушу мүмкүн. Мен айтпай кеткен маалыматтарды ошол адрестен тактап билип алышыңыздарды суранам. Баарыңыздарга рахмат, жакшы калыңыздар, ийгиликте Кореяга келип алышыңыздарды каалайм. Рахмат, жакшы калыңыздар.